Кыргызстан-Өзбекстан темир жолдору ачык. Украинадагы кырдаалга байланыштуу Өзбекстандын темир жолу жабык болгондуктан өлкөнүн түштүк аймагына жазгы өрөөн жетпей жатканы айтылган. Бүгүнкү маалымат жыйында Кыргыз темир жол ишканасынын директорунун орун басары Дастан Усубакунов 11 вагондон турган өрөөн Өзбекстан аркылуу тыйкандарга жеткирилгенин айтты. Ал вагондор Кара Суу шаарына барып түштү, 11 вагон тең. Азыркы убакта буудайдагы анан буудай себүү максатында ишкерлерге өрөөндөр таратылып берилип атат. Ал жактан эч кандай токтоолор жок. Ал эми ички жолдор тууралуу айта турган болсок, түндүк-түштүк альтернативдик жолунун 99 чакырымы эксплуатацияга берилди. Калган бөлүгү 2023-жылы толук бүткөрүлөт. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун 5, Бишкек-Ош жолунун 2, Ош-Баткен-Исфана жолунун 2 долбоорлук тилкеси жана Түп-Кеген жана Талас-Тараз жолдорунда иштер уланууда. Бүгүнкү күндө Ысык көл айланма жолунун жана Арал-Суу-Самыр автожолунун 2 долбоорлук участогу боюнча иштер жүрүп жаткан кези. Ал арада Баткен облусунун жолун жакшыртуу үчүн 37 долбоор жазылып, 615 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы сметалык баасы азыр такталып элек, бирок мурдагы приоритеттүү долбоорлордун жалпы баасы 4 миллиарддан ашыкта. Эгерде ушундай жыл сайын 615 миллионду бөлүп отурсак, эсептегиле бир 8-9 жылда Баткен областындагы жана приоритеттүү жолдордун баарын куруп бүткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кыргызстанда 2021-жылдын жыйынтыгы менен 266 чакырым жол капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, анын ичинен 178 чакырымына асфальт төшөлдү. Транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурланбек Кайыңбаев мамлекеттик жана ички жолдорду оңдоо өткөн жылы абдан аз болгонун белгилеп, быйыл каражат жетишээрлик деңгээлде бөлүнгөнүн кошумчалады. Кайыңбаев былтыр министрликтин негизги каражаты кредитордук карыздан кутулууга жумшалганын айтып өттү. Былтыр жылдын башында 1,3 миллиард сомдун тегерегинде кредитор карызыбыз бар болчу. Жылдын аягында 853 миллион сомго чейин түштү анын көлөмү. Азыркы учурда бул кредитордук карызды жабуу боюнча мамлекеттик вексель аркылуу жабуу механизми иштеп чыгылып, азыр кабинет министринин атайын токтому кабыл алган, ошол багытта биз иштеп жатабыз. Былтыр транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо департаменти тарабынан 50 миллион 922 миң сомдон ашык каражат айып пул уруксат кагаздарын берүүдөн чогултулган. 501 262 транспорт каражаты текшерилип, өндүрүлгөн айып пулдардын саны 81% өскөн. Быйыл аталган департамент жетекчилиги жолдордогу транспорттук көзөмөлдү автоматташтырууну ишке толук ашырууну пландап жатат. Ошонун алкагында жана инспектор менен айдоочунун ортосунда контактты жокко чыгаруу, ошол жол менен жана коррупциялык коркунучтарды жокко чыгаруу, алдын алуу. Мына бул боюнча дагы азыр алгылыктуу иштер буга чейин аткарылды. Азыр мындай орусча айтканда стадия активной реализации данный проект. Буюрса ушу жылдын аягында же кийинки жылдын башында бир жыйынтыктарга келебиз деген үмүтүбүз бар. Мындан тышкары автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо департаменти уруксат кагаздын ар бир түрүн автоматташтыруу менен жемкорлук менен күрөшүүнүн алдын алууну көздөйт. Айза Камчыбекова, Турар Анарбеков, Пирамида.